Аягын жыйынтыктайын. Бир топ суроолорго Жанар өзү айтып кетти, анан Жанарда айтып кетпеди. Бир дагы ушул жерде көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелердин бардыгы көңүл сырттан чыгып калбайт. Мына Жогорку Кеңештин атайын 2 камера келди. Булардын баары тартып бизге дистин баарын берет. Биз ошол жетишпей калсак жазганга ошолор аркылуу көрүп, ошол маселенин баарын көтөрөбүз. Эстейбиз. Анан эми көп суроолор болду. Көп суроолорго кесиптештерим бири жооп берип кетти. Анарбай Мамажакыров, мен бул жигитти тааныйм. Таласта шаардык прокурор болгон, 5 жылга жакын иштеди болуш керек. Эми ушу мажал алып кетти. Бирок соттун өкүмү чыга экен, жана биз атасы менен дагы, тайкеси менен дагы жолуктук. Биз муну көзөмөлгө алабыз. Анан эгер соттун өкүмү чыккандан кийин ал ошол өзүнүн ишинин иштеп аткан коррупциянын курмандыгы болсо, анда эрдик медалына көргөзүлүш керек. Ал ошо паспорт болсо дагы эрдиги баарылыш керек. Буну мен колдойм.